мыйзамсыз экенин мойнуңузга алышыңыз керек. Сурамжылоо жолу менен комитет өтпөйт. Сурамжылоо жолу менен макулдашууну болгондо дагы чоң мамлекеттер менен макулдашуу эч качан жүргүзүлбөйт. Ошол мыйзамсыз келишимди көтөрүп Кыргызстандын атынан барды Пекинге. Эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, сиз депутат катары толук кандуу укугуңуз бар. Конституциялык сотко кайрылганы. Бул жерде мына сиз айтып атасыз, мына 86-берененин 3-бөлүгүндө ачык добуш берүү боюнча айтылып атат. Сиз түшүнүң, аягына чейин окуңуз ошону. Аягына чейин окуңузчу. Кандай учурда? Сиздин астыңызда болсун, мен анан окуйм. Мен астында жок азыр регламент. Жок болсо астыңызда болсун, анан мен окуйм. Анда аягына чейин окуңуз. Эгер жогорку кеңештин жыйынында деп атат. Жогорку кеңештин жыйынында. Жогорку кеңештин жыйынында деген жок. Эмне деп атат? Кандай деп атат? Астыңызда болсун. Эми сизге эмне окучумун, оку деген. Окуй албайсыңар. Себеп билесиңер ошол жерде туура эмес. Биз окуй алабыз. Ошол жерде кыйшык жазылган. Биз окуй алабыз. Урматтуулар. Биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарабыз. Адам Кисанбаевич, азыр Кытайды биз эмне туура эмес кылып коюппузбу? Кытай менен Кыргызстан мамилеси күчөбөш керек беле? Күчөтмөктөн ары карай кетиргиле. Баары мыйзамдуу түрдө жазыш керек. Сүйлөгөн кетиргиле да. Биз Кытай Кыргызстан мамилесини, достук мамилени, мындан ары стратегиялык мамилени күчөтүп, өркүндөтүш үчүн колдоп атабызбы же эмне каршы чыгышыбыз керек беле биз? Иштеш өтө кыйын болуп калды балдар. Көпчүлүксүңөр. Түшүнөм. Бир сөздүн жарымын угуп, жарымын укпай туруп деле асыла бересиңер, аны да түшүнөм. Сиз 42-берененин 4-пунктунда окуңуз. Ал жерде дагы айтылып туруп атат. Эмне деп атат? Сиз астыңызга алың регламентти. Айтпайсың, окуй аласың, окуп койбойсуң ошону. Мен окуй алам, сиз антип, Адам Кисанбаевич, сизди улуу инсан катары сыйлаган сайын Анда күтүп тургула. Мен азыр алдырам ошону. Алдырдым.